Урматтуу кыргыз эли, мына биз Чакмак клиникасында Бишкек шаарына келип көрүнүп атабыз. Мына главный доктор Мехмет Чакмак деген ушул байке экен. Полный обследование жүргүздү. Азырынча эч кандай операциянын керек эмес экен. 6 айдан кийин повторно келип да көрүнөсүңөр деди. Ошондон кийин лазерный коррекция кылышы мүмкүн экен бир көзүнө. Азырынча керек эмес экен. Азыр мына полный текшерип, капляларды берди. 1 ай тамчылап атат экен, анан очки жазып берди. Постоянный основада ушул 6 ай аралыгында очки такынкыла, андан кийин дагы повторно көрүп беребиз. Операция болбойт, ошондон кийин көрүп айтабыз деди. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бул нерсенин бардыгына бизден эч кандай акча алган жок, бардыгы акысыз болуп жатат. Эгерде операция болуп калса деле, ал жагын деле ойлонуштурабыз, балким аны дагы кылып коебуз деген сунуштар болгон. Биз терең ыраазычылык билдиребиз, чүнкү бизге убактысын бөлүп, бардыгын көрүп бергенге. Рахмат. Кыргыз элибиз телевизионго рахмат. Ушинтип бизди кайтекери карабай, ушинтип мынакей бизге көмөк түгүшүп, өзүнүн жардамын көрсөткөнүнө рахмат айтмакчымын. Көпчүлүгү ушул Адилет байкенин көзүн көргөзүп койгулачы деп жазгандыктан биз үй салынып атат, ал жакта салынып бүтсүн деп күтүп отурбастан келип көрүнүп кеттик. Өзүбүз дагы спокойный болуп калдык. Эң ошо башкысы эле биз операция кылынабы деп коркуп турганбыз. Азырынча эч кандай операция кереги жок. Ушу очкинин жардамы менен эле жакшы улучшение болуп кетиши мүмкүн экен. Чоң рахмат баарыңыздарга. Сиздерге дагы рахмат.